высоковольтка жанакы суунун нугуна туруп алгандан баарын тазалайбыз. Жол салыш керек. Жолду ачасыңар моякка. Мына могу силердин объектиңерден канча кирип азыр элдикин талкалаш керек. Бирок биз ошол жерден дагы мындай жолун таап атабыз да. Бул Ордо каланын күнчыгыш бөлүгүндөгү Калинин көчөсү. Башкы планга ылайык Жеңиш проспектисинен Салиев көчөсүнө чейинки тилкенин кызыл сызыгынын туурасы 120 метрди түзөт. Дал ушул жол жээгинен жогорку чыңалуудагы электр линиялары жана чоң канал өтөт. Бирок эч кандай коопсуздук эрежелери эске алынбастан капиталдык курулуштар жүргүзүлүп, пайдаланылып келген. Азыр жолдун кеңдиги болгону гана 8 метр. Бизде 2 полосалык жол да азыр Калинина көчөсү. Анан баарыңарга белгилүү. Бул ГСП жазалып атат да азыр. Бул жол жазалып атат 4 полоса менен. 4 полоса менен кеңейтип келаткан жол. Мына азыр бир байкасаңар, мына могу высоковольтка зымдар. Бул деген негизинен болгон жол жобосу менен 4 метр. Эки жагына 4 метр эч бир курулуштар болбош керек эле. Бирок байкап атасыңар, мына курулуштар бар бул жерде. Турабы? Андан сырткары мактас быстроток бар, суу. Ал быстротокто бизде бүгүнкү күндө 15 метрден де белгиленген да, эки жагы. Анан биз ошол учурда жолду бияк 4 полоса болсо, мына биякты дагы 4 полоса менен кошуп кетебиз деген максаттарыбыз бар да бүгүнкү күндө. Шаар мэри белгилегендей, учурда маселени чечүүнүн оптималдуу варианты каралып, жолду кеңейтүүнүн биринчи этабында коопсуздук эрежелерин сактоо менен кызыл сызыктын болгону гана 15 метр аралыгы тазаланат. Ага ылайык бир катар объектилер сүрдүрүлүшү керек. Жер тилкелери кезинде мыйзамсыз берилип кеткендигин курулуштардын ээлери дагы моюндашууда. Учурда мыйзамсыз иштер аныкталып жатат. Биз укук коргоо органдары берелик, аны каматкыла, аны деген жанакы ага ал деле акча алып койгон берген да, бул бербейт да силерге. Канча бердиңер эми ага? 3 комната квартирамда 2 комната. Жок, могу документти алыш үчүн канча акча бердиңер? Мен көрдүңөр, бердиң. Ал взятка турабы? Взятка бердиңер да. Ошон жок эми. Аны жазгыла. 2009 ПДПси бекитилген. 120 метр. Мына силердин объектиңер мына моякта турат. Кантип айтасың? 120 метр бизде карабасаң кирген жак каяка чейин барат. Эгер биз азыр мыйзамды эле талап кылып, элдин силердин үнүңөрдү укпаган болсок, мына могу силердин объектиңерден канча кирип азыр элдикин талкалаш керек. Бирок биз ошол жерден дагы мындай жолун таап атабыз да. Мыйзамсыз берилген жерлер боюнча булар деген арыз менен кайрылыш керек. Кадамдарды кылганда бир кадамды жокко чыгара турган оюбуз да жок. Жана айтып атпайбыз, компенсация башка алар да каралат. Бирок компенсацияга чейин кадамдардын баарын карап чыгыш керек. Биринчи ирет кандай мыйзам алканда, мыйзамдуу же мыйзамсыз берилген бул жерлер. Бишкек шаарынын башкы планына ылайык Калинин көчөсүнүн категориясы магистралдык көчө катары каралган. Бул жол Алы Токумбаев проспектисинен тартып Жеңиш проспектисине чейин 4 тилкелүү болуп курулат. Генпландын негизинде 6 полосный, 6 тилкеден турган жол каралган. Негизинде ширинасы именно 22,5 метр. Азыркы күндө бул Калинин көчөсүн биринчи этап менен кеңейтүүсү каралып атат. Кеңейтүүсү боюнча бизде 15 метр жол тилкесин каралып атабыз. Анын ичинде 4 полосадан турат. 4 полосадан тышкары могу көзүңүздөр көрүп тургандай жогорку чыңалуудагы электр линиялары бар, опоралар. Ошол опоранын алды жашылдандыруу зонасына калтырылат. Андан тышкары чыгышты көздө 3 метр жанагы жөө жүргүнчүлөр жүрө турган тротуарга каралган. Азыркы күндө мына бизге бул иштерди баштаганга курулуштар ичинде тоскоолдук берип атат. Бишкек шаарынын мэриясы, Свердлов район акиматы тарабынан уже иштер жүргүзүлдү, уведомлениялар берилди. Калинин көчөсүнө параллель жайгашкан Мухтар Ауэзов көчөсүндө дагы дал ушундай эле маселе. Кызыл сызыкта жайгашкан мыйзамсыз курулуштар арбын. Учурда бул тилкени дагы кеңейтүү аракети башталды. 2015-жылы курулган болчу булар. Мына 4 полоса. 4 полоса келет да, бияк 2 полоса болуп, антягы вообще ичкерип кетет. Ошондуктан ал жерди биз азыр бул жер 4 полосага кеңейтебиз. Мына кызыл сызык.
демек мына жол ушуга чейин кеңейиш керек эле да. Биз азыр жарымын эле кеңейтип атабыз. Могу курулуштардын баары түшүп калбасын деп. Эскертмелерди себептегенде булар кызыл сызыктасыңар деп буларга уже маалыматтарды беребиз. Эрте кечпи эгер жол кеңейе турган болсо булардын баары уже бузуш керек. А кандай алган, эмненин негизинде алган, бул уже башка маселе да. Ордо каланын ичиндеги жолдорду кеңейтип, заман талабына шайкеш келтирүү жана тургундарга ыңгайлуу шарт түзүү быйылкы жылдын артыкчылыктуу багыты. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев инфраструктураны өнүктүрүүгө тоскоол болгон бир дагы объекти алынбай калбайт деп белгилеген. Бактыгүл Султанбек кызы, Рыскелди Кокулбеков, Ала Тоо 24.